өзгөчө чет өлкөдө иштейм десең, сөзсүз мындай hard skill дешет го, эми ушу тармактын маңызын жакшы билишиң керек да. Фундаментальный бир университеттен болобу, каяктан болобу билимди топтошуң керек, окушуң керек. Аябай көп окуш керек. Өзгөчө азыр биз эле азыр ушул мындай секретти билип алып эле азыр биз эле IT-ге кирип атат дейсиң. Ал жер жүзүнүн баары IT-ге кирип атат. Ошо жер жүзүндөгү IT-лер менен атаандашам десең, сен бир аз алардан дагы көбүрөөк окушуң керек. Бул Кореяда IT тармагында иштөө менен Америкада IT тармагында иштөөнүн кандай айырмачылыктары бар экен? Корейстер өтө көп иштешет. Ошентип бир жыйынтыкка келишет. Батыш тараптар болсо мындай орточо эле 5-ке чейин эле иштешет, бирок каякта өтө акылдуулар топтошот да. Анткени көп акча төлөйсүң дагы, бүт акылдуулар, башка өлкөлөрдүн эң акылдууларын баарын өзүлөрүнө шыпырып алышат да. Акча менен эле бүт баарын чечишет. Элдин баары ойлойт, мен өлкөмдө мынча алам, жетекте 2-3 эсе көп берет. Анан албетте эмне өлкөңдө эбесиң кетип калышат да. Жетекчиң кетмейинче сен ордуңан турбашың керек. Үйгө кете албайсың. Батыш тарап андай эмес, аяктар өзүмчүл да. Баары мен эле деп өзүнө эле карашат да. Ошон үчүн аякта 5тен кийин кишини көрбөйсүң офисте. Албетте Американын деңгээли чоң, анан деңгээли ошончолук болгон үчүн сенде же сенден дагы акылдуулардын баары сени тегеректеп турат да. Анан ошон үчүн сен аякта өтө бат өсөсүң. Бардыңыздарга салам. Сиздер менен санариптик кесиптер жөнүндө маалымдоо жана үйрөтүү долбоору аны алып барган мен Сезим Анарбековна. Бүгүн IT тармагында өнүгүүгө жардам берүүчү жөндөмдөр тууралуу сүйлөшөбүз. Ал эми подкасттын коногу Mancho Dev стартабынын негиздөөчүсү, Amazon IT гигантынын экс-разработчиги, QuickPay финтех компаниясынын тең ээси Эсен Сагынов конокто. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Алгач ирет өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Атым Эсен Сагынов. Ошол Кыргызстанда азыр IT тармагында иштеп жатабыз. 20-жылдан баштап ушакта стартапты ачып, медицина жагында, финанс жагында бир өзүбүздүн тиркемебизди ачып иштейли деген бир ой менен командабыз чогултканбыз. Эми азыр болсо ушул 3 жыл өтүп көп нерселерди жасап, командабыз бир 2 фирманы кошкондо 107 киши болду. Ошол Кыргызстандын 7 областын 6 областында азыр өзүбүздүн ошол акча топтогон терминалдарыбыз бар. Мечек тиркемебизди уже Кыргызстан боюнча таратып, азыр бүт фармацевттер, медиктер, врачтар, ар кандай врачтар катталып, анан азыр болсо буюрса жакында кошуна Өзбекстан өлкөсүнө баралы деп ошо өзүбүздүн тиркемелерибизди өнүктүргөнгө аракет кылып атабыз. Ушул эң сонун. Негизи бул тармакта жүргөнүмө 20 жылдын жүзү болуп калды деп айтып калдыңыз. Кантип келип калгансыз? Бул тармакты тандооңузга ким түрткү берген? Ошол тууралуу айтсаңыз. Эми ал кезекте мектепте окуп жүрчүмүн, 7-класста эле кызыгып баштагам да. Анткени мугалимдерибиз аябай күчтүү болчу, алар болсо мындай, эми ал кезекте эч кимде компьютер жок болчу. Анан мектепте эле компьютер бар болчу. Анан компьютерден башка балдар эми оюн ойночу, анан мугалимдерибиз программа кылганы көрсөтчү. Анан ошентип аябай кызыгып кеткем. Ошондон бери ал 99-жыл болчу. Ошондон бери бул информатикадан баштап, анан ушул программированияны профессионально үйрөнүп, ошо жумуштарда иштеп баштап, ушинтип келдик. Буюрса 20 жылдан ашыптыр. Жумуш демекчи, Европа, Азия, Америка шаарларында, өлкөлөрдө иштеп келипсиз. Ал жактын өзүнүн маданияты дагы, жумуш ордундагы ички баарлашуу дагы бири-биринен асман менен жердей айырмаланып турса керек.
бирок ошол нерселердин баардыгына карабастан эң мыкты ийгиликтүү жыйынтыктарды көрсөтүпсүз. Бул нерсенин сыры эмнеде жана эмне түрткү болду, ким жардам берди? Ошол тууралуу кененирээк маалымат бере кетсеңиз. Башында эми айла жок иштегим келет да, эми акча табыш керек болуп, ошон үчүн иштегим келет. Университетти бүтүрө калып эле Европага баргам, аяктан стажировка өтүп, иштеп, акча таап баштап атканда эле 4-5 ай болордо эле Кореядан таныштарыбыз ошо Кореянын университетине тапшыр, бияктан окуу, жакшы бир мүмкүнчүлүк бар деп айткандан экзаменге тапшырып, магистратурага өтүп кеткем Кореяга. Анан ошол жактан 1 жыл интенсивный курс окуп, магистратураны бүтүрүп, анан кайра биякка Кыргызстанга келейин дегем, себеби ал учурда мен биякта бир фирма ачып алган болчумун. Кыргызча, орусча, орусча, кыргызча Юдахимдин сөздүгүн эң биринчи биздин электрондук сөздүк катары жасап, тилчи деген ат коюп, жисттерди сактап сатчумун да. Анан ошону өнүктүрөм деген ой менен келейин деп атканда, ошол кореецтер жок, сен биякта кал, Кореянын мындай ошол эле өнүккөн тарыхын үйрөнүп, кантип өнүккөн, анан ошол эле маданиятын үйрөнсөң, бир 10 жыл жашасаң, анан сен кайра ошондо Кыргызстанга кайтканда сенден көбүрөөк пайда болот эле деп айтышкан да. Анан ошондо ойлонуп, анан бияктагы фирманы жаап, ошо Кореяда калып калгам. Албетте мен университетим англисче болчу. Анан корейче же билбейм, же түшүнбөйм. Анан фирмага кирдим, иштей баштадым. Анан бир 2-3 жыл толук эле англисче эле сүйлөп иштешим да. Эми корейцтер англисче сүйлөй алышпайт. Көбүнчөсү мындай мектептин билиминдей эле мындай жазса балким окуп түшүнөт, бирок сүйлөй алышпайт да. Анан алар кыйналат. Анан бирок мен жашмын, эчтекеден уялбайм, коркпойм, амбициям толтура. Анан эмне болсо деле жүрө берчүм да. Анан түшүнбөсө деле мен англисче сүйлөй берчүм. Англисчем жакшы болчу. Анан уже бир 4 жыл аякта жашап калгандан кийин анан ойлодум, мындай бир аз тереңирээк корейче үйрөнүш керек деп. Анан 4 жылдан кийин гана мен университетке кайра келдим. Ошол жактан жумушума айттым, мен университетке баргым келип атат, корейче үйрөнөм деп. Анан жумушум төлөп берди университетти. Мен эртең менен 9-дан 1-ге чейин университетте болчумун. Анан 1-ден 10-го чейин кечинде иштечим. Ошентип 3 ай, бир семестр корейче үйрөнгөндөн кийин уже сүйлөп эле калгам. Анан жумушума жетиштүү болуп эле, анан мындай балдары менен команданын баарын, бүт иштин баарын уже корейче эле кылып калгам. Корейче жазып, каттардын баарын корейче кылып, анан ошентип ошол алардын культурасына мындай бир аз адаптация болуп, ага чейин мага эми айырмасы жок болчу. Мен мындай анысы деле жакшы эле сезип жүрө берчүмүн өзүм. Бирок баары бир элдин тилин билсең, алардын мындай сүйлөп аткан сөздөрүн түшүнсөң, же мындай өзгөчө бир мындай диалогторунда бир кызыктуу бир сөздөрдү колдонушат. Ошолорду түшүнсөң, ал кишилерди, алардын маданиятын бир аз жакшыраак түшүнөсүң. Анан мындай жашаганга жеңилирээк болот деп ошону түшүнүп, анан макул үйрөнөйүн деп калгам да. Анан албетте эми жаңы тилди үйрөнсөң, өзүнчө бир чоң бир маалымат каналдары ачылат да. Себеби эми баары Корея жөн өлкө эмес да. 50 жыл ичинде эң жакыр өлкөдөн топ 5 өлкөгө кирип кеткен да. Анан андай мүмкүнчүлүк эмес да. Кантип ушондой эл биригип өнүп кетишкен да. Анан ошонун баарын мындай тил аркылуу үйрөнбөсөң башка жол жок да. Ошон үчүн ошо тилди үйрөнүп, анан ошол жакта калып, анан ошол жактагы Naver компаниясында толук бир 8 жылга жакын иштептирмин, 7,5 жылдан. Анан эле эми кокустуктан Кудайым ошондой буйруптур, Американын Амазонунан чакыруу келип, анан 1-2 жыл барбайм деп жүрүп, анан 3-жыл макул болуп, анан ошентип Амазонго тапшырып кетип калгам. Ошентип Кореядан
кеткен бойдон ошол жакта жүрдүм да. Анан Америка, Канадада жашаган жерим Канада болуп, анан жумуш Сиэтл менен Ванкувер жакын, Бишкек чолпонтада эле да. Анан Сиэтл Америка, Ванкувер Канада, анан эки шаардын арасында собрание Сиэтлда болот. Ишиң бияктан кыласың, анан ушундай кылып жүрө берчиң. Ошентип ошакта иштеп, анан бери 20-жыл келип калганда эми коронавирус болот деп эч ким деле билген жок. Анан ошентип биякта так карантин башталаардын алдында 2 жума мурун келип калгам. Анан ошол бойдон локдаун болуп, бияктан эле удаленно иштеп атып, анан бир жылдын аягында, 20-жылдын бир ноябрларында ошо туугандарым айтып калган, мурун илгери Кореяда жүргөндө толтура бир проекттериң бар эмес беле, ошону азыр бир эки баланы топтоп үйрөтүп, аларга да үйрөтөсүң, өзүң да бир проектиңди бүтүрүп аласың анан деп сунуштагандан ошо фирмабызды ачып, Mancho Devs деп, ошо программисттер топтоп, дизайнерлер менен иштеп атабыз. Эми ошондой жол менен келдик да. Эми узун мындай тарых да өзүнчө. Эң жакшы. Бул Кореяда IT тармагында иштөө менен Америкада IT тармагында иштөөнүн кандай айырмачылыктары бар экен? Жумушту карасак, мисалы кореецтердин эми жакшы деле жагы бар, кээ бирлерине жакпайт. Мен өзүм көнүп калгам, өтө көп иштешет да. Алар мисалы ушунчалык жанакы сый деп атпайбызбы? Мисалы жумушта сенин жетекчиң кетмейинче сен ордуңан турбашың керек. Үйгө кете албайсың. Кореяда. Жетекчиң отурса эч ким жылбайт. 10го чейин отурса эч ким жылбайт. Үйдө балаң бар, эмнең бар, ишиң жок да. Жетекчи турмайынча турбайт. Уже аягында саат 7-лерден кийин карайсың, баары телефон деле чукуп эле отуруп, бирок кетпейт. Ошончолук сый өдө чоң мындай бийик деңгээлде да. Анан бирок эми батыш тарап андай эмес, аяктар өзүмчүл да. Баары мен эле деп өзүнө эле карашат да. Ошон үчүн аякта 5тен кийин кишини көрбөйсүң офисте. Так. 5 болду, бүт досторуң баары кетип калат да. А мен Кореядан келип көнүп калдым, 9-10го чейин иштей берем да. Анан Канадага барганда деле ошактан бир жарым жылча бир 10го чейин иштей берчүм. Анткени эми көнүп калгам, жашмын, көп иштесем боло берет. 10го чейин иштеш мындай эч кыйынчылык болбочу да. Ошого караганда мисалы эми тегеренип биздин элге келгенде биз такыр башкабыз да. Биз кыргыздар мындай жалпы караганда биздин программисттерибиз мындай программист дейбизби же жаштар дейбизби, жалпы эле негизинен ошо өлкөлөргө караганда өтө жалкообуз да. Мисалы корейцтер өтө көп иштешет, ошентип бир жыйынтыкка келишет. Батыш тараптар болсо мындай орточо эле 5ке чейин эле иштешет, бирок аякта өтө акылдуулар топтошот да. Анткени көп акча төлөйсүң дагы, бүт акылдуулар, башка өлкөлөрдүн эң акылдууларын баарын өзүлөрүнө шыпырып алышат да. Акча менен эле бүт баарын чечишет. Элдин баары ойлойт, мен өлкөмдө мынча алам, же тиякта 2-3 эсе көп берет. Анан албетте эмне өлкөңдө эбесиң кетип калышат да. Мен деле окшоп, мисалы мен деле акча табайын деп чыктым да, университетти бүттүм, акча жок. Анан ошентип кетишет. Бүт баары ошентип барышат дагы. Анан эми албетте Американын деңгээли чоң, анан деңгээли ошончолук болгон үчүн сенде же сенден дагы акылдуулардын баары сени тегеректеп турат да. Анан ошон үчүн сен аякта өтө бат өсөсүң. Сен командаңдагы кишилер, мисалы менин командам эмес, бирок менин организациянын ичинде бир кишилер бар болчу, эми алар 60-70-тегилер да. Бирок алар учурунда интернетти жасашкан ушул кишилер болчу. Интернет деген нерсени ушул кишилер жумушта отуруп табышкан.
Эми ошолор менен кээде жарым саат болсо эле тамак жеп калсаң жөн эле бир башкача сезим, башкача ой болот да, мындай түшүнүктөрүң мээң жөн ачыла түшөт да. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү америкалыктар мындай сөз берип ошондой сен өсөсүң, анан тигинтесиң, мынтесиң деп туруп, бизди акырын вербовать этип туруп алып кетип калышат да. Акча менен да сага көп төлөйм деп. Ошондон кийин сен ойлоп тапкан, сенин өзүңдүн мээңдин потенциалдарынын баары алардыкы болуп калат да. Ошон үчүн сен өз жашыңдын мисалы 10-20 жыл Америкада болосуң, кээ бирлер өмүр бою ошакта ошончо жылдан бери тапкан нерселерин баарын негизинен ал өлкөгө берип салып атасың да, ошонусу бар. Эми ошол мындай трейд офф да, өзүң бир жагынан акча таап атасың, өзүң үй бүлөңдү, өзүң жашооңду түзүп атасың, ошол эле учурда көп нерсени өз өлкөңө бербей башка өлкөгө берип саласың да. Эми ошондой да. Бирок албетте тажрыйба, билим сенде калат дечи. Эми аягында ошонун баарын сен өз өлкөңө алып келесиңби, жап келбейсиң же ошакта эле калып каласың. Калып калсаң биздин өлкө үчүн аябай чоң утулуш да. Анын үчүн эгерде мындай келе турган болсоң, бир эми мисалы Корея кантип өнүккөн? Биз деле биздин мисалы ошо өкмөт башчыларыбыз негизинен түшүнсө жакшы да. Мисалы Корея учурунда өзүлөрүнүн могу согушу болгондон кийин 53-жылдары такыр Корея мындай талкаланып калган да. Имараттар жок болчу. Элдин баары талаада, жерде жатчы, кышында тоңуп бөлүп калчу. Анткени үй жок. Үйдүн баары талкаланган да. Анан ошондо алардын президенти ойлоп, аябай мыкты балдардын баарын топтоп айтышкан. Ар бирөөсүн өлкөлөрдүн ар кайсы дүйнө жүзүнө таратып, ар кайсы университетке жөнөтүп, сен муну үйрөнөсүң, бирөөсү авиацияны, бирөөсү медицина, бирөөсү инженерия, бирөөсү civil engineering, мисалы эмелерди, көпүрөлөр салганды үйрөнгөндөрдү ошентип бүт жерге таратып, 2-3-5 жыл окутуп, докторантурасын бүтүртүп, ошонун баарын өлкөгө төлөп берчи. Бирок бир талап болчу да, окуп бүткөндөн кийин келесиң деп. Ошентип биринчи Кореяны тургузган кишилердин баары ошолор болчу. Бир канча бир 10-20 миң кишини ошентип окутуп, алар келип бияктан Кореядан фирмаларды негиздеп, мисалы Samsung, LG-лердин көтөрүлгөн, Hyundai'дын көтөрүлгөн себеби ушуларды алып келип, мисалы Францияда кораблестроение, гемилерди курганды ошактан үйрөнүп, дүйнөнүн азыр эң чоң кораблестроительный двор деп коет да. Дүйнөнүн эң чоң корабльдарды Hyundai Кореяда жасайт. Мисалы бизде Hyundai машиналарды көрөбүз го. Негизинен бул деген кичинекей эле тармагы. Андан чоң тармагы алар гемилерди курушат. Алар уш чоңдор, танкерлерди алар жасашат да. Ошонун баарын чет өлкөдөн өкмөт төлөп берип, окуттуруп, анан кайрап келип, институттарды, университеттерди астынан куруп келгендер ошол кишилер болчу да. Келечекте ойлосо айла жок, ошондой кылбасак элдин баары мындай, мээнин баары башка өлкөлөргө кетип кала берет. Анткени башка өлкөлөр менен биз мындай кандай карабасаң атандаша албайбыз да, акча жагынан дагы, мүмкүнчүлүктөр жагынан. Ошон үчүн биздин эл кетпеш үчүн ошо мүмкүнчүлүктөрдү өлкөбүзгө алып келишибиз керек. Сиз айтмакчы, чет өлкөдөн тажрыйба топтоп, анан ошону Кыргызстанга алып келип, мамлекеттин өнүгүүсүнө пайда алып келсе болот деп жатпайсызбы? Анан азыркы учурда жаштардын көпчүлүгүндө мындай суроо пайда болушу мүмкүн. Дүйнөлүк эң ири чоң компанияларда, сиз айткандай ушул Amazon, Facebook сыяктуу компанияларда иштөө үчүн айтинин азыркы адистери Кыргызстандын ичиндеги эмнеден баштоо керек, эмне кылуу керек? Ошол тууралуу айта кетсеңиз, жолдорун. Эми албетте бул мындай тармакта, бул мисалы жөн эле кол менен мындай бүтүргөн иш эмес да. Өзгөчө чет өлкөдө иштейм десең,
сөзсүз мындай hard skill дешет го, эмне ушул тармактын маңызын жакшы билишиң керек да. Фундаментальный бир университеттен болобу, каяктан болобу билимди топтошуң керек, окушуң керек. Аябай көп окуш керек. Өзгөчө азыр жер жүз биз эле азыр ушул мындай секретти билип алып эле азыр биз эле айтчыга кирип атат дейсиң. Ал жер жүзүнүн баары айтчыга кирип атат. Ошо жер жүзүндөгү айтчылар менен аттандашам десең, сен бир аз алардан дагы көбүрөөк окушуң керек. Анткени ошол эле Amazonго, ошол эле Google'бу, Microsoft, Facebook'бу, ошолорго деле Индияда 1,5 миллиард киши бар. Ошонун эле 7% барам десе, аларда айтышниктердин саны биздин өлкөнүн жарандарынын санынан көбүрөөк. Ана биздеги 2000 бала Facebook'ка барам дегенде эмне шансың бар? Тигилерде мисалы 7 миллион киши бар. Сен 2000 кишисиң. Кантип атандашасың алар менен? Ошон үчүн алар деле арасында ошончо көп киши болгон үчүн алар күнү түн окушат. Кытайда ошондой да. Ошон үчүн биз балдарга деле бияктан айтабыз, өтө көп окушуңар керек. Кээ бирлер айтып калат, биз качан эс алабыз, жаштыгыбыз өтүп атпайбы деп мындай. Эми ошо балдар ошо ойдон кала берет да. Алар ошо чет өлкөгө бара албагандардын санына кирип калат да. Себеби чет өлкөгө барам десең күнү түн окушуң керек. Көп нерселердин баарын ушунчалык көп окугандыктан сен ятташың керек да. Суроо жооп интервьюлар болгондо сен ойлонуп калбашың керек. Суроону алдыңбы, ошого кошумча өзүңдүн суроолоруң бар болсо берип туруп, ошо задачаларды чечкенге аракет кылышың керек болот. Дароо эле. Антпесе ошол эле жумушка дагы 200 киши бар. Ошон үчүн эң биринчиси биякта билим алыш керек да. Эң биринчиси ошол аябай көп үйрөнүш керек. Бирок жакшы бир кызыктуу нерсе, ушул чоң ири фирмаларга интервьюга киргенде суроолордун жарымы эле, убакыттын жарымы эле технический суроолор. Жарымы жанагы soft skill, hard skill'ы жарымы soft skill. Ошон үчүн сөзсүз эми жаңгыз эле ошол суроолор чечкени билгенде эмес, калганын мындай коммуникация жагынан бир тажрыйбаң болуш керек да, же өзүңдүн бир шыгың болуш керек. Команда менен кандай сүйлөшөсүң? Мисалы мындай суроолор болот. Бир окуяны айтып берчи дейт. Мурунку жумуштарыңда качан бир ушундай бир окуя болду, сен бирөөгө жардам бергенсиң. Аны сен ойлоносуң, бир жолу мондай болгон, бир бала мындай жасап аткан, анан такалып калды, кыйналып калды, анан стресс боло баштады, анан мен келип жардам берип түшүндүрдүм дегенде тиги угуп туруп айтат, деп туруп өзүнө эми жаза баштайт дечи. Жазып атып эле ушуларды мындай green flag дейбиз, зеленый флаг, жашыл флаг, кызыл флаг. Кызыл флаг демек 4-5 киши сенден интервью алат. Бирөөсү гана кызыл флагды жазса, сен эч ким албайт. Мисалы эмне? Мисалы айтат да, бир окуя айтып берчи, сен бир жетекчиң менен урушуп кеткен убактың болду беле депчи. Аны айтып бересиң. Урушуп кеткенде деген жаман нерсе эмес. Эң негизгиси ушу урушкандан кийин кантип ушу маселени чечип кеттиң да. Же болбосо кайсы бир сенден кичүүрөөк балдарга бир суроолорун чечип атканда кандай бир конфликт болду эле, ошону айтып бер дейт да. Конфликт айтып бер дейт. Кээ эле айтат, менде эч конфликтим болгон жок дейт да. Демек жетишчүдөй тажрыйбасы жок, конфликти жок. Конфликти жок, жумуш жок да. Демек жумуш тажрыйбасы жок. Ушундайлар конфликти жоктор билсе болот да. Анан кээ бирлер айта баштайт, мисалы бир бала болчу, аган үйрөтө баштадым, бирок ал түшүнбөйт, анан биз урушуп кеттик тигүү десе, мисалы ошондой учурларда интервью алгандар
өзүнө бир кызыл флагтап коет да. Демек бул бала менен иштешпеш керек дейбиз. Анан 4-5 бүтүрөбүз. 1-2 сааттан кийин чогулганда кызыл флаг барбы дейбиз. Бирөөсү ооба жок десе, эмне болду, мондай айтты дегенде сразу отказ беребиз. Ошон үчүн мындай канчалык сен акылдуу, күчтүү программист болбосоң, коммуникация жагынан өтө албасаң, бирөө сага кызыл флаг берсе, болду, кирбейсиң. Канчалык акылдуу, сонун, күчтүү программист болбосоң деле. Ошон үчүн жанакы hard skill гана эмес, билим, тажрыйба гана эмес, эл менен кандай сүйлөшөсүң. Ошон үчүн биз Monchades фирмасында аябай мындай мамилеге көңүл бурабыз да. Жумуш ирети менен, анан балдар бири-бирине кандай мамиле кылат, жумушка кандай мамиле кылат, ошого көп карайбыз да. Себеби биз мындай билимди үйрөтө алабыз, технологияны үйрөтө алабыз, бирок мамилеңди өзгөртө албайбыз да. Сен мындай кичинекей кезиңден бери ошондо өсүп келдиң, сен бизге келип 1 айдан кийин башка адам болбойсуң да. Ошон үчүн биз жакшы тандашыбыз керек да. Ошон үчүн чет өлкөлүктөр эми аларда деле мындай вариант көп болгон үчүн бир орунга кээде 10, 20, 100 киши келет да. Ошон үчүн алар көп кишилерди фильтровать этип эле киргизишпейт да. Аябай маанилүү бул ошол командаң менен кандай өскөнсүң, кылып аткан проектиңди сенин салымың кандай. Көп учурларда балдар айта баштайт, мисалы муну тигини кылдым дейт да. Бирок биз сезебиз да, муну бир киши кыла албайт. Анан биз сурай баштайбыз, кайсың кылдың, эмнесин кылдың деп атканда эле тиги мен деп баштаса эле биз өзүбүзгө желтый флаг деп коебуз да. Демек бул чындыгын айта албайт, же айткысы келбейт. Биз андай кишилер менен иштегибиз келбейт деп туруп албай коебуз. Эгерде айтса, монун баарын кылганбыз, бирок мен моунусун кылгам, анан ошону терең айтып берсе, айтабыз. Бул мисалы Amazon'дун 14 принциптердин бирөөсү бул deep dive дейт да. Терең бир маселеге кириш керек да. Үстүрттөн эле эптеп эле мындай көрүнбөгөндө эле чаптап койгон эмес. Терең түшүп, эмне маселе, эмне үчүн бул болду, ошонун баарын чечип туруп, анан бир сунушту айтсаң, ошону терең кириптир, жакшы билет экен деп каласың да. Ошон үчүн ошондой балдарды биз ойлойбуз, терең чукулаптыр. Демек бизде бир сервисибизде бир ката чыкса, эптеп эле ошо мисалы бирдемеке суу куюлуп атса, ошакты эле скотч менен чаптаса эле токтоп калат да, негизинечи. Бирок ал чечим эмес. Элестет, ушундай бир сценарий болуп атат. Биз эми продакшн сервистерибиз бар да, эл колдонуп атат. Анан сен жумуштан кетейин деп атканда саат 5-6-ларда сервис сынды, сен эмне кыласың? Анан кээ бирлер айтат, мына чукулайм, анан мынтем, анан тигинтем деп туруп айтат, биз айтабыз, чече албай атасың, эмне кыласың деп. Анан кээ бирлер айтат, эми менин убактым бүткөн да, мен 5тен кийин менин убактым дешет да. Өзгөчө батыштактар, батыштан жашап төрөлгөндөр айтат, 5тен кийин бул менин убактым, мен эми бул фирманын проблемасы дейт да. Азиаттар кызык нерсе өзгөчө, корейцтер, японецтер, алар керек болсо күнү түнү ушакта конуп иштей беришет, тиги проблема чечилмейинче. Мисалы өзүң жумушка алып атканда кимисин аласың жумушка? Албетте, ошон үчүн ошондой суроолорду бересиң, анан өзүңө мындай заметкаларды калтырып, анан интервьюлар менен чогулуп сүйлөшкөндө ушундай нерселер айтасың, бул мындай иштейт экен, тигинтет экен, жоопкерчилиги мунуку көбүрөөк экен, бул бир проблема болсо бул балага ишенсе болот экен, бул аягына чейин чукулап эмете берет экен. Мисалы бизде деле азыркы ушул жумушубузда эми өлкөнүн бүт жеринде жанакы терминалдарыбыз бар. Кээ бир жерлерде иштебей калса, же кайсы бир сервис иштебей калса, мисалы балдар эми аган көңүл бурбай үйүнө кетип калса,
ошактан акча салган киши жинни келип тура берсе эмне кандай кылыш керек? Ошон үчүн биз деле жумуштан айтабыз, элдин проблемасы болуп атса, сен жумуштан кетпешиң керек, ушу маселелерди чечишиң керек дейбиз да. Ошон үчүн мындай көп нерсени жаңгыз гана технический жагынан чечпейсиң, көп мындай сен мамилеңен чечилет да. Кандай сен мамиле кыласың ушу жумушка? Мен көп балдарга айтам, мындай меникинде иштешиң керек да, меники деп иштешиң керек да. Өзгөчө чет өлкөгө барганда өзгөчө жаңы кайсы бир фирмага кирбесиң, биякта болобу, чет өлкөдө болобу, эң башкы бир нече ай, 2-3 ай болобу, жарым жыл болобу, сен өзүңдү аябай жакшы көрсөтүшүң керек. Керек болсо түнү бою иште. Бирок сен өзүңдү көрсөтүшүң керек да. Анткени алар деле сынап атат да, муну баланы жакшы алдыкпы, эми кандай иштеп кетет экен, эми интервьюдан жакшы өттү окшойт, бирок кандай алар деле күмөн санай берет да. Ошон үчүн сен бир нече айыңды аябай жакшы өзүңдү көрсөтүшүң керек. Биякта деле балдар жумушка келгенде кээ бирлер жаңы эле мына жумушка келди, бир жумадан кийин муну саат 5тен кийин 6дан кийин көрбөйсүң. Жок. Карасаң 10дон кийин келет жумушка. Анан 1-2 жумадан кийин бир айтасың, 2 айтасың, андан кийин айтасың, короче, кете бер дейсиң. Анткени жаш бала үйрөнүш керек. Сенин ордуңда биякта башка бирөө келгиси эле келет, сени алдык. Сен ошол убакытта тура колдонбой мындай кайдыгерлик кылып эле сен бизге бир кызмат кылып аткансып мамиле кыласың да. Азыр могул жаштардын баары мындай бүт мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, билимди өзүнүн соруп алгандай аракет кылыш керек да. Жумушта көп иштеп, иштин баарын кылып, айтпаса деле кылгандай. Антпесе өз ишин кылат дагы анан жок. Эмне десең ишин бүтүргөм дейт да. Бүтүрсөң башка иштер бар да, негизинен приоритет боюнча ошо менен кыла бериш керек да. Мындай көп мындай маселелердин баары өзү адам өзү мамилеси менен чече алат деле да. Ошон үчүн чет өлкөдө өзгөчө мындай жакшы бир өнүгүп кетем, фирмаларга, мындай командаларга калып калам дейин десең, өтө көп окушуң керек, анан ошо жакта да иштешиң керек. Amazon'da өтө көп балдар 9 айга чейин кетип калышат да. Өтө көп. Churn rate деп коет, келип кеткендер да. Amazon үчүн бул келип кеткендер баары мындай акча жагынан эми чыгым болуп калат да. Анткени ар бир баланы тартып келиш, мен эсимде болчу, бир $60,000 бир баланы чакырып келиш да. Ушунчалык кымбат нерсе. Бирөө ошону чакырып келдиң, ошо 4-5 киши неметтиң, онлайн тесттерин бүт баарын кылдың, HR-дын убактын алдың. Анан сени чет өлкөдөн алып келиш үчүн сенин окаттарың менен машинеңди, үйүңдү сатып беришет. Бүт юридикалык жагынан суроолорун чечип, визаларын кылып, ошол чыгымдардын баарын кылгандан кийин сен 6 айдан кийин кетип калсаң, аларга жаман да. Ошон үчүн сен өзүңдү мүмкүнчүлүк болушунча жакшы көрсөтүшүң керек, ошакта калып калыш үчүн да. Алар деле эми каалабайт сен кетишиңди, бирок эми жакшы иштеп айтсаң кетиришет. Кетирүүгө туура келет. Туура, анткени ал убакытты мүмкүнчүлүктү коротпой башка бирөөнү анда табалы, анда иштетели дешет деле. Демек, IT тармагында дагы коммуникация керек. Өтө маанилүү. Биз мисалы мындай карасак, кайсы бир чоң сайттарды, тиркемелерди элестетсеңер, ошолордун баарын бир киши жасаган жок. Бүт баарын командалар жасачу. Кээде бир команда 5-6 киши, кээде мисалы Amazon'до 50,000 командага чейин бар. 50,000 команда, ар бирөөсүнүн 7-8 киши. Ошонун баарын демек командалар чеччи. Команда ийгиликтүү болуш үчүн демек бири-биринде коммуникация жакшы иштеш керек да. Ошон үчүн Amazon'до деле өзүнчө бир эрежелери бар. Мисалы 8ден көп киши бир командада болбош керек. Анткени статистический
өзлөрүнүн эмелери бар, изилдөөлөрү. 8 кишиден кийин ар бир киши, мисалы командаңда 3 киши болсо, сен ар бирөөсү менен сүйлөшүң керек. 5 киши болсо 5 менен, 8 киши болсо 8 киши менен. 8ден көп киши болсо коммуникация иштин көбүн алып калат, иш азая баштайт да. Демек жыйынтык азыраак болуп калат, анткени көбүнчөсү айтып берүү эле болуп калат да. Сен буганы айтасың, анан кайра буганы айтасың. Ошон үчүн 8ден көп киши болбош керек бир командада дешет да. Биз деле ушу азыркы жумушубузда ошондон чоң команда кылбаганга аракет кылып атабыз. Мисалы үчүн көп жерден угуп калабыз да. Жаңыдан баштап жатса, насаатчы ментор керек деп. Себеп дегенде туура жол көрсөтө алат, билбеген жерди дагы айтып бере алат, мисалы үчүн. Бирок эгерде иштеген жерден өзүнчө ментор таба албасаң, тапсаң дагы анын сага убактысы болбосо, менторду, жардамчыны кайдан тапса болот? Ментор деген мисалы биз убагыбызда ментор деген сөз жок болчу да. Бирөө сени үйрөтө. Биздин жаңгыз менторубуз биздин мугалимибиз болчу. Университеттеги мугалим, профессор ким болбосун, ошо саган 2 саат лекцияны түшүндүрөт, болду. Эч кандай өзүң эле алып кете. Азыркылар мындай аябай мындай эме болуп кетишти да. Ментор болбосо иштей албайм, анан биле албайм деп мындай жаштык бир каталар кетире беришет да. Ай, сен эшекче иште, оку, анан сага ментор кереги жок да. Сага сөзсүз ментор бирөө сага чайнап, кашыктап козуңа салып бериш керекпи? Эми ал мындай өзүнүн күчүнө ишенбегендер, башка бирөөлөрдөн себеп издегендер ошондой болот да, менторлорду издеп. Азыр керек болсо сен бар могу китепканага тыгылып ал, ошактан керелди кечке оку, жарым жыл бир китеп же технологиянын бир нерсесин үйрөн, өзүң эле жетишет. Бүт баары өзүңө. Макул менторлор эмне кандай бир жардам бере алышат? Алар кыскараак жолун көрсөтө алышат да. Ал жагынан жакшы дечи. Мисалы, алар эми билет да, өзүлөрү басып көрүшкөн ошо жолу менен моуну үйрөнгөндөн көрүп, моуну баттыраак үйрөнүп ал деп сени бир аз тууралап берет да. Ал жагынан макул дечи, мындай менторлор болсо, сен убактыңды кереги жок жерге коротпой, жакшы баттыраак бир өзүңдүн максатыңа жете алат элең десек болот да, туура. Ал жагынан, бирок ал талап эмес. Баары бир сен жетесиң. Баары бир ошол нерселердин баарын окушуң керек. Кээ бир нерселерди эми ар кандай дагы менторлор болот. Кээ бир менторлор такыр эле кесип салышат да, айтат, монун баарын окубай эле кой. Анан бирок балдарды өзүлөрүнүн максатына баттыраак жеткирет да. Мисалы, көп технологияны үйрөтпөй эле, моуну эле үйрөнсөң, балдардын максаты эмне? Жумуш табыш да. Анан эптеп эле кайсы бир жумушка кирип алса, алардын максатына жетти болуп калат. Бирок IT-ни, программированияны мындай терең билбей калышат да. Себеби башка бирөө аларга ошондой бир кеңеш беришкен. Моуну эле билсең, тетигин эле проекттин жазсаң ошо жетет. Анан кээ бирлер ошентип 3-4 жыл иштеп жүрө беришет. 4 жыл иштеди дейт, бирок мындай өтө мындай ичке бир билимди эле, тажрыйбаны алып жүрө беришет да. Ошон үчүн кээ бир жерде менторлор мындай жакшы эмес да. Ошон үчүн эң негизгиси өзүң эле окусаң, иштесең негизинен жетмек. Эми албетте азыр ошол менторство аябай мындай өнүгүп кеткен үчүн мындай менторлор жайнайт. Азыр жаңы эле курсту же университетти бүтүргөндөр эле ментор болуп алышат да, өзүлөрү эле. Жаңы эле мындай өткөн айда бүтүрдү, азыр ментор болуп калышат да. Ошон үчүн менторлорду эле жакшы тандаш керек да. Анткени мындай тажрыйбасы жоктордон кеңеш сурай берсең, кемчиликтер болуп ката кетирип алышы мүмкүнсүң да. Ошон үчүн андан көрө сен өзүңө ишенишиң керек, көп окушуң керек. Азыр маалымат бир жагынан аябай көп. Ошон үчүн кээ бир мындай жаңы үйрөнчөктөр мындай каякка эмнени карайм, эмнеден баштайм деп калышат да. Бирок эми
аябай мындай туруктуу бир фундаментальный бир билим программалар бар. Биз убакыттан бери эле бар. Ошону эле мисалы 20 жыл мурункун эле азыр деле окусаң боло берет. Анткени бир 70-60% бирдей эле, калганы өнүгүп кетти. Бирок жарын түшүнсөң үстүнөн мындай салыштырганда машиненин моторун жасаганды үйрөнүп алсаң, үстүнөн эмнени чаптайсың, каркас башкача болобу, ал уже жаңы, мисалы жаңы машиналар сулуураак го, бирок ичинин моторунун баары бир да. Ошон үчүн биз 20 жыл мурун үйрөнгөндөр ошо мотор десек болот да. Бүт ичи иштегендердин баары бир эле, бирок мындай көрүнүшү жакшыраак болуп калгандар, баттыраак айдалгандар болуп калат. Ошон үчүн бара-бара мындай жаңы технологиялар албетте пайда болот, бирок основасын балдар өз алдынча деле негизинен окуй алышат. Ошон үчүн менторлорго мындай эки жактан деле караш керек да. Жакшы менторлорду издеш керек. Же таба албасаң, андан көркө өзүң эле окуганың жакшы. Өзүң окуп жакшы мындай көп убакыт бөлсөң, кээ бирлер мисалы курска катышат 2 саат. Күнүнө 2 саат, жумасына 3 жолу, жумасына 6 саат окушат. Андан кийин албетте башка себептер менен балким иштешет теги бул, бирок күнүнө 2 саат окуган балабы же башка бала күнүнө 12 саат окуйт. Кимиси жумушту биринчи табат. Ошон үчүн бул жерде ушул тармактын негизинен инженерияда, медицинада ийгиликтүү болом десең, билимди топтош керек. 2 саат менен болбойт бул иш. Такыр болбойт. Эми бир өзгөчө бир балдар болушу мүмкүн, же аябай мындай кандайдыр бир жол менен иш таба алышы мүмкүн, бирок көпчүлүк баарыбызга мындай биз аракет кылмайынча мындай жыйынтык болбойт да. Эң жакшы жооп болду окшойт. Ал эми биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн кеңешиңизди берип кетсеңиз болот. Эми кеңеш дегенде мисалы IT тармагына деп ойлосок, эми көп иштеш керек, көп окуш керек. Студенттер болсо көп окушсун, көп аракет кылышсын. Азыр өзгөчө онлайн проекттер аябай толтура кире калып эле ар бирөөсүнө катышсаң бекер эле алар жасап атып эле. Кызык нерсе, мисалы ошо чет өлкөдө онлайн open source деп коет, проекттер толтура да, ана ошол жака бир катышам деп бир нерселерин оңдойм десем, алар кабыл ала беришет. Кабыл албаса саган жазат, эми муну туура эмес болду, кабыл албайбыз. Алардын жообу саган бир ментордун жардамындай эле үйрөнүү болот да. Сен кайра аракет кыласың, бир нерсесин оңдойсуң, кайра жибересиң, алар айтат жок туура эмес деп, алар сени бекер болсо деле үйрөтө беришет да. Мисалы ошондойлордон көп үйрөнүш керек, көп китеп окуш керек, интернеттин баарын чукулап эле окуй бериш керек да. Жумушта иштеп аткандар, эми мен мисалы өзүмдүн деле жумушчуларыма айтып атам, көп иштегиле. Кээ бирлерим аябай эле жалкоо да, деле мындай биздин элибиз, биз жалкоо экенбиз да. Аракет кылбайбыз же бир деңгээлге жетсек эле ошол эле мага жетет деп эле мындай андан ары каалашпайт да. Ошон үчүн эми биз көп иштеп, өнүгүп, мындай көбүрөөк жыйынтыктарга жетпесек, жашоонун деле кызыкчылыгы деле болбой калат да. Ордуңда эле баса бересиң кечке эле. Ар бирөөбүз өнүгүбүз, чоңойгубуз келет, жакшыраак бир нерсе алгыбыз келет, жакшыраак жерде жашагыбыз келет. Ошон үчүн эми жыйынтыкты көрсөтүш керек да. Анан кээ бирлер ойлошот, мындай убакыт менен иштей берсем эле боло берет депчи. Мисалы күнүнө 8 саат иштейм, 1 жыл ошо күн сайын 8 саат иштейм, ошо жетет депчи. Кеп жаңгыз гана ушул убакытта эмес да, 8 сааттыкта эмес, кеп жыйынтыкта. Өзгөчө жумушта иштегендер, кээ бирлер жума сайын жыйынтык көрсөтүшөт, кээ бирлер 3 айда бир жыйынтык көрсөтүшөт. Анан ошон үчүн
мындай батыраак өсөм, батыраак өнүгөм, батыраак өзүмдүн карьерный лестница менен эле көтөрүлөм десең, жыйынтыктарга көп мындай басым кылыш керек да. Көп жумуштан сен бирөөдөн сураттырбай эле өзүң эле компанияга эмне керек, өзүңдүн мындай тизмең бар да, приоритет менен. Үстүнөн эле карайсың, эң приоритеттүү нерсе эмне? Бул фирмага керек нерсе, баары билип атат. Ошону айтасың, мен мойнума алайын, мен жоопкерчилик кылайын, аягына чейин бүтүрөйүн. Бүтүрдүңбү, сен алардан алкышты күтпөй, бул кыйын экен деген айтканды күтпөй эле эмкисин алып бүтүрө. Аны элдин баары көрөт, бул бала мунун баарын эле унчукпай эле бүтүрүп атат. Кээ бирлер көп сүйлөй берет, жыйынтыгы жок да. Ошон үчүн мындай көп сүйлөбөй, мындай көп иштесе деген бир оюм бар да. Деле биз эл катары көп иштешибиз керек. Мындай жаңгыз эле 5ке чейин эле иштебей, албетте кээ бирлер айтат да, эми жашоонун мындай максаты жаңгыз иштеген эле эмес да. Бирок эми кандай карабасаң, жумуш биздин жашообуздун көп убакытын жумуш алып коет. Келечегибиздин сапаты бүгүнкү иштегенибиздин жыйынтыгынан курулат да. Ошон үчүн бүгүн жакшы иштесек, келечекте жакшы жашайбыз. Өзүң үй бүлө катары, мындай коом катары же өлкө катары жакшы иштешибиз керек, көп иштешибиз керек. Акылдуу иштешибиз керек. Ошондой бир кеңеш эле берет элем. Эң жакшы. Биздин агай, анда өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, студияга келип, эң кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Эсен Сагынов болду. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.